Кинодон көргөн шумдуктуу окуяларды биздин көчөдөн көрүп таң калбай калганыбызга көп эле болгон. Бирок акыркы 6 жылда Кыргызстанда 6 ири миллиондогон карактоолордун болушу албетте таң калтырбай койбойт. Алардын ичинен өткөн жылдын аягындагы Ош аэропортундагы каракчылык өзгөчө резонанстуу болду. Мунун артында кандайдыр бир саясий күчтөр бар деген шек, шубат, бүгүн шыгындар айтылып келет. Азаттыктын ыңгайсыз суроолору бүгүн мына ошонун чымбышыгын иликтейт. Декабрь 2014 жыл, эрте мененки 9:30 Ош аэропортунун VIP аймагындагы көзөмөл өткөрүү пунктуна Toyota Estima үлгүсүндөгү автоунаа келет. Биерден жөнөкөйлөр өтө алмак эмес, а буйрукка ылайык дипломатиялык номерлүү Toyota тосмодон токтоосуз өткөрүлөт. Кирип өткөрүү пунктунун бир ыптасындагы узун туурасы 4 метрлик кеңсенин жанына токтойт. Байкоо башталат. Кеңседе ири акчалар эсептелип жаткан 10:40 Ош Үрүмчү рейси бар болчу. Маалыматка ылайык, акчалар ошол жака жөнөтүлмөк. Саат 10:02 спецназ формасындагы куралчандар атайын операция жүргүзүп жатканын айтып, кеңсеге чабуул коюшат. Бул учурда сырттагы күзөтчүлөр жалган операцияга ишенип, ишке аралашкан эмес. Ичкери киргендер эсептелип бүтүп, жөнөтүүгө даярдалган акчалар салынган сумканы алып, атайын операцияга окшотуш үчүн ортомчу ишкананын жетекчисин дагы барымтага ала кетишет. 2 мүнөттө 7 миллионго жакын доллар тонолот. 1 саат 15 мүнөттө Кызыл Кыянын Баам аймагындагы дачага барышкан. Ошол эле күнү кечки 5:30 барымтадагы кишини башка унаа менен Ош шаарынын батышындагы Араван районуна таштап кетишет. Кийин белгилүү болгондой, изин жашырыш үчүн кылмышкерлер каракчылыкка колдонгон унааларын кескилеп, темирге өткөрүп ишкен. Милиция бул иштин изин бир айда таап, шектелген 11 адамдын 7-өөнү кармады. Алардын 5-өө казакстандык, анын 2-өө Казакстан тарабынан да издөөдө болгондуктан ошол кылмышы боюнча кармалышкан. 3 казакстандык, 1 кыргызстандык учурда издөөдө. Коомчулук биринчи кылмыш болгон күндөрү буну укук коргоо органдары кызматкерлери аралаш өздөрү кылып койгон, табылбайт, ачылбайт деген бир пикирге келген болчу. Ошол себептен да бул кылмыштын бетин ачуу биз үчүн чоң бир ар намыс болчу. Кармалгандардан Умаралиевдин үйүнөн 20 000 доллар, Рахманкуловдун көрсөтмөсүнүн негизинде кампада катылган 870 000 доллар, Сыргабаевдин Бишкектеги үйүнөн 44 800 доллар жана 3260 евро, Закировдун үйүнөн 20 000 доллар, Алибаевдин үйүнөн 2 автомат, 1 тапанча жана октор табылган. Учурда алынган акчалар далил зат катары кармалууда. Топ профессионалдык менен 1,5 ай каракчылыкка дыккат даярданганы, ал учурда Оштун Западный кичи районунда батирде турганы тергөөдө аныкталган. Атайын форма, жасалма дип номер, из жашыруу сыяктуулар бул карактоо алардын биринчи иши эместигинен кабар бергендей. 15 ноябрдан баштап эле иликтеп, тактап, ким кайсы маалда келет, кандай болгондо жанагы пропускной пункт ачылат, кандай болгондо чыгат и так далее. Алдын ала ошол жерден акча кетери тууралуу билишкен. Биздин жеке маалымат боюнча буларда иликтейбиз, башка чет элдерде да ошого окшогон акчаларды карактап жүрүшкөн. Казакстанда болгон, Россияда болгон кылмыштар бар, Бишкекте болгон кылмыштар бар. Ошо мындай опыт алып калышканда шектүүлөрдүн басымдуусу кармалганы менен суроолорго толук жооп алына элек. Акчалардын көбү дале дайынсыз. Нурдинов, Орусияда кармалган топтун башчысы, Кыргызстанга алынып келинсе, көп суроолорго жооп алынат деп ишендирүүдө. Биз ар багытта текшерип атабыз. Бирок бул жагдайчы, бул негизинен бизге да кызык. Бул маалымат каяктан алып кирген, кайсы маалда киришин. Бул ошол Омскийде кармалган Рахманкулов Аслан келгенде аныкталышы мүмкүн. Себеп дегенде биздин азыр тергөө амалдарын жүргүзүү кезинде көпчүлүгү ошол Рахманкуловго көрсөтмө берет. Аймактагы соодагерлердин сырттан товар алып келүү үчүн агылган акчалары дал мына ушул күркө аркылуу өтүп турган бул жерден эсептелип, таңгакталып, сырткы багытына жөнөтүлүп турган. Дал ошол күнү 27 декабрда дагы Оштогу, же болбосо Кыргызстандагы буга чейин болуп көрбөгөн эң ири карактоо мына ушул жерде жүргөн.
2 мүнөттүн ичинде бир нече миллион долларларды жана бир адамды барымтага алып, кылмышкерлер бул жерден изин суутушкан. Ошол эле учурда бул күркөдөн 4 кадам алыстагы көзөмөл өткөрүү пунктундагы милициялар дагы, башка тартип сакчылары дагы, Атургай аэропорттогу айлана тегеректи айланып тартуучу камера дагы бул окуяга киригишкен эмес. Же болбосо ошол камерадагылар негедир кылмышкерлердин толук кебете кечпирлерин тартып кала алган эмес. Мына ошого окшогон күңүрт жагдайлар кыйла күдөгөйлөргө түртүүдө. Аэропорттун ошо кездеги жетекчилеринин бири кызык жагдайларды ортого салды. Те действия сотрудников группы оперативного наблюдения, которые на тот момент кандай болгон күндө да ыкчам байкоо тобунун кызматкерлери өз убагында маалымат бербей, жарым саатка жакын аэропорттун милициясына өз кабинеттерин ачпай койгону бир топ суроолорду жаратат. Ыкчам байкоо тобу аэропорттун ички көзөмөл бөлүмүнө баш ийет. А бул бөлүмдү болсо Алиев директорлук кызматка келгенде өз демилгеси менен ачкан. Дагы бир жагдай, ошол карактоо болгон кеңсе ишкерлерге акыс берилген. Эмне үчүн аларга андай жеңилдиктер каралат? Ошол эле учурда биз окуу методикалык класс бөлүп бергиле деп сурансак, 1 жыл бою орун жок деп келген болчу. Повышать свой профессиональный уровень. Год я сколько даю рапорта, это все зарегистрировано, обосновываю тем, что места нету. Эсептөө палатасынан тактаганыбызда чынында эле ал кеңсени пайдалангандыгы үчүн ишкерлерден ижара акы төлөгөндүгү тууралуу маалымат жок экени билинди. Карактоонун арты менен аэропорт кызматкерлеринин арасындагы жик дагы ачыкка чыкты. Убагында 80 миллион сомго сатылып алынып орнотулган аэропортту дал ошол каракчылык, терроризм жана башка коркунучтардан коргошу керек болгон айланып тартма камералар эмне үчүн ошол убакта толук иштебей калган? Эмне үчүн операторлор эшигин ачпай отуруп алышкан? Бейтараптуулук сакталыш үчүн Азаттык Ош аэропортунун жетекчилигине, милициясына байланышууга кылган аракетинен эч майнап чыккан жок. Директор Абдинаби Алиевдин берер жообу жокпу же башка себептер барбы айтор ал маектешкиси келген жок. Биз тургай башкаларга да маалымат бербептир. Ошентсе да жарым ай мурда жардамчысынын радиого сүйлөгөн азын оолак жообун калыстык үчүн угуп коелу. Группа оперативного наблюдения деген ал жер доступ свободный эмес да. Баягындай 30 мүнөт, 40 мүнөт деген ал болбогон сөз. Просто өзүнүн непосредственно баягы руководитель менен согласовать эткичен эч кимди чындыгында киргизген эмес. Бирок кийин по требованию эме алдырып киришкен. Разбой нападение боюнча тергөө жүрүп атат да, бул жакта алдын ала эле ардемке деп айткан эми бул өздөрүнүн ответственности да.